Сиздер арак койдурасыздарбы же тааныштарыңыздар барбы? Аракты биз койдура албайбыз. Эгер аракты биз койдура ала турган болсок, Кыргызстанда дүйнө жүзүндө бир дагы адамды калтырбай арагын койдуруп алып ыргыта бермеппиз. Ошон үчүн тилекке каршы биз бир гана бата тилек гана кыла алабыз. Жана аялдары арак ичирип жибере тургандай маанайын буза турган сөздөрүн айтпай, маанайын көтөрүп отуруп, пайдалуу не иш колунан келет. Ошо иштерге алектентип жибере тургандай, мактай турган сөздөрдү айтып, кана андан кийин Кудайга натыйжаны чыштап коюп кана аракет кылып токтотпосок, жөн жок. Анан экинчиси медицина жагына барып, канын тазалаш керек. Иншалла Кудайым буйруса, эркек күчтүү эркек болсо, Кудай биз арагын тыштайт. Эркектин бөлөк эркек жаныбарлардан, мисалы, аттардан, кочкорлордон, короздордон айырмабыз. Эркибизди башкарып алуу менен гана айырмаланат экенбиз. Болбосо, мен эркек мындайым деп беребиз, жок андай болбойт. Короздон бир канча 50-60 тоокту же 30 тоокту бир эле короз тейлейт. Болбосо жанагы 10-15 жылкыны бир эле айгыр тейлеп коет. Ушундай да. Ошондуктан улусуда уят жок дейт. Кечирим сурайбыз алдын ала. Ошон үчүн мен эркек мындайым деп эле чоң муштум болуп ургулап, соккулап, чапкылап кереги жок. Эркибизди башкара билүү менен арак жана жаман ыплас ичимдиктердин баарын мына жака жиштирип туруп, мен деген эркекмин деп туруп, алдыга көздөй умтулса, Кудайым буйруса, Алладан бата тилек кылыш керек. Кудайым буйруса аракты тыштайт.